Аламга жол айылдан башталат. Алай районуна караштуу Будалык айыл өкмөтүнүн Кызыл Октябрь айылы. Климаты татаал, тоолуу жерде жайгашкан. Айылда жалпысынан 283 кожолук бар. Айылдын инфраструктурасын өнүгүшүнө жергиликтүү ишкерлер, бул жерден чыккан кулундар өзгөчө салым кошуп келе жатат. Будалык айыл өкмөтүнүн Октябрь айылында бүгүн өзгөчө майрам. Көп жылдар бою демилгеленип келген спорт залдын курулуш иши аяктап пайдаланууга берилди. Жеке ишкер Алиев Кубанычбек демилге көтөрүү өз жерин айыл өкмөткө өткөрүп берген. Жергиликтүү бийлик 2 миллиондон ашуун каражат бөлүп, Кубай курулуш компаниясы 5 ай аралыгында машыгуучу залды бүткөрдү. Мамлекет мага эмне кылды дебестен, мамлекетке биз эмне кылдык бердик деген дебизге туура келгендей болуп сүйүнүп отурабыз. Биз ушу мамлекетке кичине жардамыбыз тийип калганына, ошол негизинен баягы президентибиздин дагы аймактарды өнүктүрүү жылына, санариптештирүү жылына туура келип отурат. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата негизинен аймак өнүксө, айыл өнүгөт. Айыл өнүксө, мамлекет өнүгөт. Бул ушундай өнүккөн мамлекетте жашай берели. Элдияр 10-класста окуйт. Анын эңсеген кыялы орундалып, спорт менен машыгып жатат. Келечекте өлкөнүн туусун көтөргөн спортчу болсом дейт. Машыгуучу зал жоктугуна байланыштуу айылдын жаштары райондук, областтык олимпиадаларга катышпай калчу. Айыл жериндеги машыгуучу залга айылдын карыялары да келүүнү ниеттенишүүдө. Бул зал түшүп, биз аябагандай кубанып жатабыз. Мен өзүм спорттун күрөш түрүнө кызыгам. Досторум да кызыгат. Биз досторубуз менен чогуу келдик бул жерге. Мурда бул жерде зал жок болчу, бирок таланттуу, күчтүү балдар бу жерде көп. Ошондуктан бул залдан келечекте мыкты деген спортсмендер чыгат деп үмүт кылабыз. Машыгуучу зал заманбап эмелектер менен жабдылган. Атайын спорт шаймандары алынып келинген. Машыгуучу залга көп жылдар бою агартуу тармагында иштеген Алиев Салайдиндин аты ыйгарылды. Эң биринчи мына Салайдин айылдан эң биринчи болуп окуган ушу Салайдин болгон. Билимдүүсү дагы Салайдин. Мындайынча айтканда ар жогорку эмгектерде иштеген, мугалим болуп иштеди. Директор болуп иштеди, иштеринде жакшы ийгиликтер болду, жүрүм туруму жакшы болду. Андан кийин мына балалуу чакалуу болду, аялы да мугалим болуп иштейт. Мунун балдарынын бардыгы тарбиялуу. Эми спорттон дагы балдар билимдүү болсун, мындай маалымат алсын, көнүгүшсүн деп эми ушул атасынын атында эле эми Союз мезгилинен калган муну ушу баланын инициативасы менен айыл өкмөткө жерин, зданияны өткөзүп берип, өздөрү мынтип ремонттоп берди. Мен да балдарымды колдоп, жайлык аталарга повар болуп иштеп, ушу жердеги баламы көз ушинтип бүтүрдүк. Эми элге тартуу кылгалы жатабыз. Будалык айыл өкмөтүнө караштуу Октябрь айылында 283 кожолук бар. Айылдын негизги жолуна асфальт төшөлүп, түнкү жарыктандыруу системалары коюлган. Ошондой эле быйылкы жылы таза сууга жергиликтүү бюджеттен 450 000 сом бөлүнгөн. Санариптештирүү жылынын алкагында элеттиктер үчүн электрондук китепкана ачылды. Айыл эли мал чарбачылыгы менен алектенет. Бүгүнкү күндө быйылкы жылга ушу мындай зал салынып отурат. Наркы зданиябыз электронный вариантта баягында китепкана салынды. Кийинки жылга дагы Кудай буйруса биздин ушул Октябрь айылына ФАП түшөт деген жакшы ниеттерибиз бар. Таза суу маселеси азыркы бүгүнкү күндө биздин айылга толук жеткен эмес. Быйыл айыл өкмөттүн бюджетинен 450 000 акча которулган. Ушул жылы таза суу полный эл камсыз болот деп үмүт кылып атабыз. Алыскы аймактардагы көйгөйлөрдү чечүүдө айылдан чыккан ишкерлер негизги күч болуп келе жатат. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында элеттиктердин көйгөйлөрү ирети менен жолго коюлууда. Ошондой эле региондордо социалдык объектилердин курулуш саны бир кыйла өскөн. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.